Эгерде кимдир бирөөнүн башынан чачтары түшүп калса, анда ал такыр баш, ал таза. Эгерде башынын маңдайынан чачтары түшсө, анда ал кашка баш, ал таза. Эгерде такыр башка же кашка башка агарган же кызарган тактар пайда болсо, анда анын башында пес оорусу бар. Ыйык кызмат кылуучу аны карап көрөт. Эгерде анын такыр башындагы же кашка башындагы тактар агарып же кызарып турганын көрсө, ал теринин пес оорусуна окшош болсо, анда ал пес оорулуу, ал таза эмес. Ыйык кызмат кылуучу аны таза эмес деп жарыяласын, анткени анын башында жара бар. Мындай жарасы бар пес оорулуу кийимдерин айырып, башына эч нерсе кийбей, оозун жаап, таза эмесмин деп кыйкырсын. Жара чыгып ооруп жаткан күндөрүндө ал таза эмес болуп эсептелсин. Ал таза эмес, ал стандын сыртында өзүнчө жашасын. Эгерде пес оорусунун тактары кийимде, жүндөн же зыгыр бууласынан токулган кийимде, же болбосо зыгыр бууласынан же жүндөн токулган кездеменин ички бетинде же сырткы бетинде, же булгарыда же булгарыдан жасалган кандайдыр бир буюмда пайда болсо, кийимдеги же булгарыдагы, кездеменин ички бетиндеги же сырткы бетиндеги, же булгары буюмдагы тактар жашыл же кызгылтым болсо, анда бул пес оорусунун жарасы. Ал ыйык кызмат кылуучуга көрсөтүлсүн. Ыйык кызмат кылуучу жараны карап көрүп, жара жуккан нерсени 7 күнгө өзүнчө бөлүп коет. 7-нчи күнү ыйык кызмат кылуучу жара жуккан нерсени карап көрөт. Эгерде кийимдеги же кездеменин ички бетиндеги же сырткы бетиндеги, же булгарыдагы же булгарыдан жасалган буюмдагы жара жайылып кетсе, анда бул жугуштуу пес оорусу. Ал таза эмес жара. Ал жара жуккан кийимди жүндөн же зыгыр бууласынан токулган кездеменин ички бетин же сырткы бетин, же булгарыдан жасалган буюмду өрттөп жибериш керек. Анткени бул жугуштуу пес оорусу. Аны отко өрттөп жибериш керек. Эгерде ыйык кызмат кылуучу кийимдеги, кездеменин ички бетиндеги же сырткы бетиндеги, же булгарыдан жасалган буюмдагы жаранын жайылбаганын көрсө, анда ыйык кызмат кылуучу жара жуккан нерсени жууганга буйрук берет да, экинчи жолу 7 күнгө өзүнчө бөлүп коет.